Dünyanın sonuna kadar gidebilecek eserleri ortaya çıkartmıştır. Bu süreç içerisinde 63 yılında ise Kaytamın kanın ey, atadan kana kalgan murastı. Жаңырып zaman ey, жаңымın babası altın ulantı. Namısın büyük saktağan el, babuşun ulup tındap çürüktü. Kadırın tuyup barktanım ey, Kayratından canmağan, kalın eldi barktağan. Egemendikti encilen ömrüm bergen bizgen kançadan ey. Taşta izi kalgan kırgızımdın, birrin jettin avlısqa, birrin jettip yıldızqa, birrin jarap namızqa, bir-birinden alışma. Arnağan kanan ey, jerim içinde öçmössem gekti. Kırgız жеринин эгемендүүлүк күндүгүн ушул Кемер шаарында белгилеп атабыз. Ошо бүгүн белгилеген күн кыргыз диаспорасы уюштурду. Ошо Кемер шаарында борбордук аянтчасында белгиленди. Ошо бүгүн биз жака болду тиктик. Бул жактан борсокторду бышырдык. Көрүп койсоңуздар болот. Элдерге таанытып, жалпы елдерimiz болуп. Бул тарапта Чыңгыз Айтматовдун сүрөттөрүн жана Кемаль Ататүрктүн сүрөттөрүн, портреттерин чыгардык. Ушу түрк элине жана жалпы элдерге билишсин деп. Ошо 31 август эгемендүүлүк күнүбүз болсо, экинчиси Чыңгыз Айтматов, кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 91 жылдыгын былтыр ушул Анталия kültür мерkezинде Чыңгыз Айтматовдун уулу Аскар Айтматовду өзүбүз чакырып, Анталияда эң мыкты профессионалдуу деңгээлде өткөзгөнбүз. Быйыл атайын Кемерге өткөздүк. Бардык кыргыздардын кандай гана проблемасы болбосун, социалдык вопрос болобу, материалдык, моралдык болобу, бардык жагынан колдоп келаткан Кенан Бейге бул сахнадан çok teşekkür ederiz. Bir de Kenan Bey'e söz vereceğim. 31 Ağustos Kırgızistan bağımsızlık sürecine giderken bu süreçte değerli katkıları da bulunan Cengiz Ayvatov'u yaptıklarını, fikirlerini, eserlerini anlatılmakla biçilmez. Bunları biz derneğimiz olarak bundan sonraki bütün etkinliklerimizde nasip olursa resim sergileri ve kitaplarının sergileriyle tanıtmaya devam edeceğiz. Şu anda da yine meydanda var, etkinlik sahamızda var. Cengiz Ayvatov'u anarken ben özellikle 3 yıldan beri Antalya'da Kırgızlarla, Kırgız toplumuyla ilgilenirken Cengiz Ayvatov adı geldiğinde inanın Antalya'daki orta kesimden itibaren Cengiz Ayvatov şu anda en çok okunan kitaplar listesinde ve bütün genç kardeşlerimiz, Türk dünyasına ilgi duyan bütün soydaşlarımız Cengiz Ayvatov'la yatıp kalkmakta. Ынтымақ жақсы, ырыс жақсы, деген ынтымақты жұрт жақсы. Aydanın ana ey, adadan ana olan burası. Şahır sana ey, canımın nabaz altın ulandı. Namazın bek saktan et, yolcun ulup çürüktü. Kadırın duyup arkamam et. Hayatımdan can var.
Жарыташқа барып қонған жоқ. Жарқынды жазар тең құрбым ойдоға. Жана жаш болбуз бирге да болгон жок. Жарыташқа барып қонған жоқ. Жарыташ менен тең құрбым. Сахнаға Қомус Перизатты шақырамыз. Аяғы жоқ, қолы жоқ, тоқпын дегені ойы жоқ. Жүріп келген аққан су, чайға салып ішішке, науаттылады аққан су, барған жерін толқынтып, ауаттылады аққан су, жердің бетін жайнатып, чөп жарады аққан су, төрт түлікті семіртіп, ет жарады аққан су, четін шепен қарағай, ошолар чайнене қылады аққан су. Айтамағын мұлайтып, ақөнегін мұлайтып, аққан суға сырайтып, жыраша басып қынауып, өгін судан қаранып, тоты ұштай таранып, ошол келіндер ай келігені аққан су. Қандаштар бізде той, өмір аштың көп ойлан бой, бүгін аштың қорды бой, бүгін майрақ, бүгін той, замандаштар бізде той, өмір аштың көп қорды бой. Сегодня мы отмечаем 28-й День независимости нашей Кыргызской Республики. Первый раз такое мы организовали для нашего персонала, для всех кыргызов, которые находятся в Анталии. Вот, организовали такой праздник сегодня. Я думаю, что у нас все получилось. Студенты, которых я трудоустроила в отеле, они сегодня выступали, также принимали участие, пели, танцевали. Также русская диаспора тоже нам помогала, они тоже выступали, их ребята сегодня. Также мы организовали наши национальные борсоки, чтобы был, как сказать так, чтобы воздух Кыргызской Республики немножко нам повеял сюда. Так, установили юрту нашу, конечно же. Айымдар коомунун жүзүгөн максаты ушул жакта жүргөн, Түркияда жүргөн аялдардын, кыргыз айымдардын барктуулугун, нарктуулугун таңазалоо. Түрк туугандар биздин кыргыз айымдардын бийиктигин, деңгээлин көрүш керек. Көптөгөн иштерди алып келе жатабыз. Айымдар коомунун кылган иштери жөнүндө айтсам, бул аябай убакыт көп кетет. Ошолордун бири мына бүгүн 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн белгилеп жатабыз. Экинчиден Чыңгыз Айтматовдун 91 жылдыгын белгилеп атабыз. Былтыр биз Чыңгыз Айтматовдун атына Анталияда айымдар коому парк ачтык.
Жана айымдар коому жамаатынын атынан бардык мекендештерди бүгүнкү майрам менен чын дилимден куттуктайм. Анталия таланттары деген конкурстукка катышып, ушулардын арасынан тандалып, бүгүн мынакей биздин кыргыз элибиздин, кыргыз журтубуздун жакшынакай эгемендүү күнүндө ушу Анталияда да аябай сонун белгиленип жатат. Мына ушул күндө өзүбүздүн өнөрүбүздү тартууладык. Кыргызстанда дагы мен өзүмдүн чыгармачылык жолум менен бир аз иштеп калдым. Өзүмдүн ырыс апалар тобум дагы бар Кыргызстанда. Бардыгына жалпы салам. Кыргызыбыз өсүп, өнүгүп өссүн. Кыргыз элибизге токчулук, тынччылык, бакубатчылык каалайм. Бүгүн ушинтип 31 август биздин 28 эгемендүүлүк күнүбүздө Кемер шаарында ушундай жакшы иш-чарага келип ырдап жатабыз. Мен өзүм ырчылык менен алектенип келатам аз-аздан. Бүгүнкү майрам аябай жакшы өтүп жатат. Анткени туш тараптан бизди ар улуттун инсандары куттуктап келип атышат. Негизи Анталиядагы айымдар, кыргыз айымдар коому болду. Жана Кемер шаарындагы мэрия жагынан да жардам беришти. Анталия шаарында биздин эгемендүүлүк майрамыбызды куттуктап, жалпы кыргыздар биригип концерт коюп жатабыз. Майрамдык маңдай абдан сонун эң алгачкы биринчиден бул Кемер беледиесинин башкармасына абдан ыраазычылык билдирем. Андан кийин эле бул биздин кыргыз коомунун жетекчиси, бардык жетекчилерине жана мүчөлөрүнө абдан ыраазычылык билдирем. Майрамдык маңдай абдан сонун бардык Түркиядагы, Россиядагы, жалпы Кыргызстандагы кыргыз жердештеримди, мекендештеримди майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Мекенибиз ынтымак болсун, бириндик болсун, өнүгүп өссүн, алга Кыргызстан. Мекендештерибиз көп менен көргөнгө аябай сонун кече уюштуруп туруп бияқта анан ошого конок болуп атайын болуп келип элек аябай шаңдуу Мындай мекенибиздин желбирейги эме белеги желбирей берсин. Мен буларды көрүп абдан кубандым. Кыргыз элим өнүп өсө берсин, кыргыз элиме тынччылык, аманчылык, жалпы мекендештерим эгемендүү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ассаламу алейкум, кыргыз мекеним. Биринчи силерге бүгүнкү күнүмдүк майрамыңар менен куттуктайм. Силерге ден соолук, өмүрүңөр узун болсун. Ар дайым кыргыздын желеги чет жактарга чыга берсин. Тарихы бар нечен, ынтымагыда еңбегим, алатоо бешигим, башым ийип тазим этем. Керемет аймагы